Бүгүн 26 октябрда өкмөттүн Баткен облусундагы кармыктуу өкүлүнүн тапшырмасына ылайык кыргыз-тажик чек арасындагы абал боюнча кезектеги сүйлөшүү жүрдү. Ага өкүлдүн аппаратынын укук тартип, коопсуздук жана өзгөчө кырдаал бөлүмүнүн башчысы Мусурманбек Турсуматов, Баткен районунун акиминин орун басары, Тажик Республикасынын Исфара районунун акиминин орун басары жана эки тараптын күч түзүмдөрүнүн жетекчилери катышты. Сүйлөшүү учурунда эки тарап бир пикирге келип, такталбаган аймакта жүргүзүлгөн курулуш учурда токтотулуп, тажик тарап жерге төшөлгөн таза суу түтүктөрүн алып, казылган жолду калыбына келтирип жатышат. Учурда чек арада абал тынч, топтолгон жарандар тарады. Белгилей кетсек, кечээ 25 октябрда Баткен районунун Тажикстан менен чектеш жайгашкан Үчтөбө айылынын аймагынан тажик жарандары таза суу түтүгүн алып өтүү максатында курулуш иштерин жүргүзүшкөн. Мындан улам кыргыз жана тажик жарандарынын ортосунда пикир келишпестик жаралган. Тажик тарап курулуш иштерин Кыргызстандын аймагы болуп эсептелген 50 метр аралыкта жана тактала элек аймакта жүргүзүшкөн. Мындан улам Кыргызстандын чек арачылары буга чейинки эки тараптуу макулдашууга ылайык делимитация жүрө элек аймакта курулуш курууга мүмкүн эместигин эскертип, курулушту токтотууну талап кылышкан. Тажик тарап курулуш иштерин токтоткон болчу. Улкан Дүйшөева, Бекбол Бакыт уулу, Салам медиасы.